Ал эми азыр болсо кийинки жұп бул Молдояр Эшмамат жана ошондой эле Бектен Жекшенбектин ортосунда болот. Эки мушкер тең борбордук бөлүктө Нарын облусунун жана Ош облусунун өкүлдөрү Жолдояр деп. Бул Жолдояр эмес, Молдояр. Молдояр Эшмамат. Молдояр бул улуу кыргыз спорт клубунан көк бурчтан ак чолокшун менен чыккан мушкер. Ал эми кызыл байламтасы бар. Ал болсо ушул Бектен Жекшенбек. Бул жұп өзгөчө динамикалуу башталды. Бул жұптагы беттеш чү дегенде эле ушул Молдояр Эшмамат атаандашын көтөрүп жерге чапты дагы. Ошол жактан өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтөм дейт, бирок Бектен Жекшенбек дагы жөн турбастан атаандашты ушинтип мойнунан кармап жерге кулады. Бул жок эле дегенде коргонууга толугу менен мүмкүнчүлүк берет. Эми булардын салмакы чембирдеги 67 килограмм. Таң калыштуу. Бирөөсүндө 57, бирөөсүндө 67 деп жазылган. Деми канча жылдан бери мына ВЕФ 73-чү турнирин өткөрүп атат. Урматтуу уюштуруучулар, жок дегенде ушул жактарын кичине көңүл коюп карап койсоңуздар, анткени тактык керек болот албетте. Экөөнүн ортосунда жөн эле 10 кило бул жерде ойноп жүрөт. Кайсынысы туура? 57-си туурабы же 67-си туурабы? Бирок мындай жөнөкөй көз менен караганда негизинен 67 деген салмак ченбирдик жок. Андыктан 57 деп демек эсептеп коелу. 57 килограмм. Ушул Молдояр Эшмамат ак чолокшун менен беттешти өткөрүп аткан көк мээлейчен. Ал бою 1 метр 68 сантиметр, өзү 20 жашта. Ушу санда боюнча Ош шаарынын чемпиону. Ошондой эле Кара сууда өткөн ВЕФ Pro Fight турниринде жеңүүчү аталган. 2 ирет ушул эрежесер ушта беттешке чыгып, экөөнү тең утуп кеткен. Азыр болсо колун кайруу ыкмасы бул жерде колдонулуп атат жана мына ушул жерден Молдояр Эшмамат мына атаандашын утуп кетти. Бектен Жекшенбек бул Байыш Ашымовдун шакирти. ВЕФ 72 Selection 21де жеңүүчү аталган болчу бул Бектен. Бирок бул ирет ага ийгилик жылмайбай калды. Победу одержал боевым приемом Молдояр Эшмамат уулунун жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Бектенге кийин алмашып атат азаматтар.